Жеңиш айылында алгачкы билим берүү 1925 жылы башталган. Кылым караткан мектеп тарыхында коомдук ишмерлер, кыргыз элине кызмат кылган ардактуу инсандар, илимпоздор, дегеле көптөгөн мыкты жарандарды тарбиялап чыгарды. Жаңы мектеп 1992 жылы ишке берилгенден баштап мугалимдер жамааты жана коомчулуктун жардамы менен материалдык, техникалык жана окуу билим базасы чыңдалып келүүдө. 2008 жылдан баштап мектеп техника илимдеринин доктору, профессор, Россия Илимдер Академиясынын академиги Укуев Бейшенбек Такырбашевичтин ысымын алып жүрөт. Эмгек жамааты инновациялык жаңы ыкмалар менен STEM сабактарын өтүп, келечекке ар тараптуу өнүккөн инсандарды тарбиялоого салымын кошуп келүүдө. Сабак гана бербестен жылдын мыкты мугалими, биринчи мугалим, санарип мугалим сынактарына катышып, алдыңкы байгелер Дубай, Ташкент, Алматы, Ысык көлгө эс алуу жолдомолорун утуп алышкан. Дубайга 5 мугалим, Ташкентке 5 мугалим, Алматыга 3 мугалим, Ысык көлгө 3 мугалим барып эс алып келишти. Мектептин инфраструктурасынын жакшыртылышына, заманбап технологиялардын мектепке келүүсүнө, аларды пайдаланып, мыкты сабактарды өтүп, окуучулардын турмушка даяр болуусуна кошкон зор салымдары үчүн Бейшенбек Укуев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 4 жыл катары менен Жетөгүз районунун жылдын мыкты мектеби болуп келүүдө. Азыркы учурда мектепти Билим Илим профсоюзунун мыктысы Түгөлбаева Венера Карыбаевна өз кесибин сүйгөн таланттуу 49 мугалимди жетектеп келет. Алардын 7си билим берүүнүн, 5и Билим Илим профсоюзунун мыктылары. Азыркы учурда мектепте 650 окуучу билим алууда. Мектептин демөөрчүлөрү Бейшенбек Укуев, Анвар Мокеев, Камчыбек Укуев, Орозбаев Таалай, Серкебаев Кубанычбек, Абдыкеримов Мусалы, Касымов Айтпас агайлардын жана үй бүлөлөрүнүн колдоосу менен класстарга ремонт жасалып, заманбап акылдуу доскалар, проекторлор, компьютерлер менен класс кабинеттер жабдылып, сапаттуу билим берүүдө мугалим жана окуучулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ушул эле демөөрчүлөрдүн колдоосу менен окуунун мыктыларына жыл жыйынтыгынын негизинде стипендияларды берип келишет. STEM грант, Арис, ЮНИСЕФ, Агахан, Ысык көлдү өнүктүрүү фондулары менен 19 миллион 500 миң сомго мектептин чатыры, терезелери, эшиктери алмаштырылды. Ички санитардык абал, ашкана, китепкана, жылытуу системасы капиталдык ремонттон өткөрүлдү. 2020-2021 окуу жылында Жолоева Нуркыз химия сабагы боюнча областтык олимпиадада жеңишке жетишип, окуунун алдыңкысы катары алтын тамга тестине катышып, кызыл аттестатка ээ болду. Мектеп бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тестирлөөдө 70-92% көрсөткүч менен жогорку окуу жайларына 100% өтүп келүүдө. 2021-2022 окуу жылынын бүтүрүүчүсү Серкебаев Азамат ЖРТда 212 балл алган. Комуз, бий, сүрөт, жеңил атлетика, баскетбол, шахмат, волейбол, ийрим иштери мектепте жакшы жөнгө салынган. Машыктыруучулардын талыкпаган эмгегинин натыйжасында областтык, республикалык, эл аралык мелдештерге катышып, мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келүүдө. Ордо оюну боюнча 3, шахмат оюну боюнча 1, жеңил атлетика боюнча 5 спорт чебертилигине талапкерлерди чыгарышты. Күрөш, ордо, жеңил атлетика боюнча республикалык мелдештердин жеңүүчүлөрү мектепте арбын. Шахмат оюну боюнча Түштүк Кореяга, дүйнөлүк чемпионатка Болот кызы Бегимай катышып, ийгилиги үчүн спорт чеберчилигинин талапкерлигине көрсөтүлдү. Грек-Рим күрөшү боюнча Мурзабеков Исхак эл аралык мелдештерге катышып, алдыңкы орунду багындырууда.
эл аралык живая классика, мир через культуру, билим кана, манас таануу, жоокер ыры, ысык көл жылдыздары экология сынактарында жеңишке жетишип, Артекке 2 окуучубуз, Санкт-Петербургка 1 окуучубуз барып келишти. Милициянын жаш достору, жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү областтык деңгээлдеги сынактарда байгелүү орундарды багынтып келишет. Мектеп алдында Алтын балалык жамааттык 3 сааттык бала бакчасы ЮНИСЕФ фонду тарабынан уюштурулган. Бакчада 4 тарбиячы тарбиялануучулары менен иш алып барып келишет. Мектеп ичинде 3 музей уюштурулган. Жеңиш айылынын тарыхый музейи, Бейшембек Укуевдин айыл элинин жардамы менен, Афган согушунун ардагери Болот Бектылдаев атындагы аскердик музейи үй бүлөсүнүн, аскердик даңк залы мугалимдер жамаатынын жардамы менен ачылды. Айылга, мектепке келген меймандар келечек муун музейлерден айылдын тарыхы, улуу ата мекендик согуш, Афган, Баткен коогалаңдарынын катышуучулары жөнүндө кеңири маалымат ала алышат. Тарыхый жана аскердик даңк музейлери республикалык музей сынагында мыкты музей номинациясын жеңип алган. Коомчулук, ата-эне, мектеп бири-бири менен тыгыз байланышта болушуп, сапаттуу, татыктуу билим берүү менен мезгилдин талабына жараша шыктуу, сынчыл ой жүгүртө алган, креативдүү, инновациялык технологияларды пайдалана билген жаш муундарды тарбиялап, чоң жашоого узатышууда.